Ассаламу алейкум, туғандар қандайсыңар, жақсыңар? Денсаулықтар жақсы, бардығыңқы келе жатқан майрамыңар менен. Мен Оразай Нарматованың ежесінің видео қайрылысын көрдім да туғандар. Анан көріп тұрып, эми қалыстығын эле айтыш керек, эми баягы 29 адам бу, ушундай адам жатат да түрмөдө. Эми Оразайымдын Нарматованын нежеси Гүлбарчын Нарматовага Ороз деген бир бала видео обращение жасаптыр. Бала кишиби билбем, кыскасы бирөө видео обращение жасаптыр да. Ороз, мен сага айтайын, менден улуусуңбу, кичүүсүңбү, мындай сенде бир тарбия көргөн, бир ата эненин тарбиясы барбы сенде? Бул нерсе ар бир адамдын башына келе турган нерсе. Ойноп сүйлөсөң дагы, ойлонуп сүйлөгүң, эшек билин. Мен сага айтып коеюн, эшек, мал билин. Сени ошо Оразайымга окшогон, сенин да бирөө тууган, көтө айрылып, 9 ай боздоп, мынантип билет. Көтүңү көрсөтөсүң, сука билин. Көтүңү көрсөтпөй, мындай нормальный эфир кылсаң болбойбу? Бул нерсе кайтар дүнүйө, Ороз. Ойлонуп сүйлөгүн, кандай кылып сүйлөгөн ушунуңда дагы. Фанат болбой бир адамга. Мен Оразайымды Адахандагы, башкасындагы эч кимсин уруп да койнобойм. Мен тааныбаймын дагы мен алардычы. Мындай кыз балага нормальный мамиле кылып, нормальный отношение кылгын кандай болгондо да, мейли Оразайымды жамандасаң, жамандай бер, мага пофиг. Бирок сени ошондой эне тууган, көтү айрылып, 9 ай сыздап туруп, 2 жыл ак сүтүн берип, көтү айрылып, ошондой эне тууган сени. Эсиңден чыгарбагың. Унутпагың ошол нерсени. Эч качан аялдарга жаман сөз айтып, жаман пикир калтырба. Акылың башың иштесе, сени эне тууган эмес, Ороз, сени эшек тууган. Сен Гүлбарчын Нарматованы айтып атасың, мыскылдап атасың, үстүнөн күлүп атасың. Кам күн кетип мындай кылып, ыйламшырап, эме кылды деп. Сенин дагы кызың бар, сенин дагы карындашың бар, эжең бар. Бир күн болбосо бир күн бул кайтар дүнүйө. Сенин дагы ошо Кудай Таалам сөзсүз ответ бермейинче бул дүнүйөдөн албайт, сөз жоон аласың. Мыйзам чегинде жоон албасаң дагы Аллахтын алдында жоон берет сага. Канчалаган энелер жатат, ботодой боздоп, эмчектеринин сүт агып ботодой боздоп жатат. Жок дегенде ошо энелерди сыйлап койбойсуңарбы? Уяты жоктор. Энелердин көз жашына, энелердин ыйына зар болбогулачы, силерди дагы, ошо прокуроруңу дагы, ошо сотуңу дагы, ошо президентиңи дагы, ошо окшогон түрмөдө жаткан, 29 түрмөдө жаткан энелер төрөгөн силерди дагы. Силер асмандан түшкөн эмессиңер. Энелер төрөгөн көтө айрылып силерди. Унутпагыла, эсиңерден чыгарбагыла. Жаманда пикир айт, калыс сөзүң айт. Сен акыр Ороз, силерге окшогон эшектер, маңкурттар президенттин түгүнө жетип, президентти жок кыла турган силерсиңер. Кудайга карагыла, айнана, Кудайга бир Кудайдан корккулачы, пендеден коркпай эле койгула. Пенде жерге кирсин, Кудайдан корккулачы. Ороз, сен ортоңку бармагын көрсөтөсүң, көрсөтпө, сен аялдарга көрсөтпө, сен аны катыныңа көрсөт, балаңа көрсөт, кызыңа көрсөт андай нерсени. Сен жалпы элге көрсөтпөгүң, акмак. Энеден туулбай, эшектен туулдуңбу сен? Бул дүнүйө кайтар дүнүйө, унутпаң, Ороз. Какта койсоң, эме кылсаң, кошоматчы кылсаң, ошолордун өзүнө барып кошоматчы кылың, жалпы элге кошомат кылбагың.
Мен Адаханнан муру ойнабайм, мен ешкіміздің Оразайымын деле таныбайм, Адаханын деле таныбайм, бирисин деле таныбайм. Мен аларга фанат дагы эмесмин. Мен Кыргызстандын жараны дагы эмесмин. Калкта мен калыстык сөзүмдү, калк мындай бир мен мисалы үчүн Оразай мен кызым менен эле теңки. Мен аларды тааныбаймын да, алар мага казаныма аш дагы салып беришпейт. Бир мындай бир калыстык сөзүңдү сүйлө, Ороз, калыстык сөзүңдү сүйлөгүң. Эгер эркек болбосоң, шымыңды чечип туруп, onu салбаңдап жүргөнүңдү кыркып туруп, юбка кийип алган, уктуңбу? Макул да айт.